Курматович Чингис Мырза, это, наверное, скорее не вопросы. Вот смотрите, специализированный отдел для работы с соцсетями создан где? При какой службе? Это в ГКМБ, наверное. ГКМБ, да? Да, ну Вот то, это что было отдельно, озвучено, да? это нас не касается, да. Нет, а сейчас вы ссылались... Нет, мы планируем биз жакын карада ушул бизде мониторинг борбору деп буюрса түзөлүп деп турабыз. Эмне үчүн дегенде буга чейин айтылып кеткендей, сиздер дагы ушу кесиптештериңиз дагы маселе көтөргөн. Буга чейин жана ТикТокту боюнча чара көрүү, дагы башка ошондой туура эмес контенттерди жайылтып, баягы Кыргызстандын жаш балдарына, өспүрүм балдарга мындай жаман терс таасирин тийгизип атат деп дегендиктен улам биз ТикТоктун өкүлдөрү менен сүйлөшкөнбүз. Азыр мына бул жерде Замир Кубанычбек иштеп отурат, Кубанычевич санариптик өнүктүрүү министрлиги, алар дагы өз багыты менен сүйлөшкөн. Анан биз ошол эле корпорация Мета же болбосо Инстаграм ошолор менен сүйлөшкөндө алар айткан: урматтуу кесиптештер, эгерде өнөктөш катары иштей турган болсок, сиздер сөзсүз түрдө ушул боюнча иш алып барган, контент боюнча иш алып барган бир мекеме болуш керек дегендиктен биз ошол министрлик кабинетинин чечими менен биз ошол жакын арада центр мониторинга түзүп атабыз. Ошол контент менен иш алып барат социалдык тармактарда. Ошондо интернетте балдардын психологиясын бузган деп эмне жөнүндө сөз болот? Бузган дегенде жанагындай туура эмес жанагындай көрүнүштөр болуп атпайбы? Ошолорду баягы бөгөттөө боюнча. Мисалы, агрессияны козгогон дегенде был Да. жанагы эме, как эти это борьба называется, UFC? UFC, да, Да. UFC. А вот в вашем понимании это провоцирует агрессию? Да, я думаю, да. Их тоже запретим? Ну, сейчас департамент спорта, который вот у нас, вот они тоже по этому вопросу работают как раз. К нам поступали обращения. То есть UFC можем запретить, а на ТикТокту мы сможем контролировать, ишенесизби? Жок, ТикТокту контролировать эмес, биз ТикТок менен алар менен биз өнөктөш катары биргеликте иш алып барууну көздөп жатабыз. Учурда бир эки мисалы ушундай көрүнүштөр болду, бир туура эмес контент чыккандыктан биз ошо ТикТоктун өкүлдөрүнө кайрылдык. Алар Астана шаарында отурат экен. Алар ошо биздин өтүнүчтү ошол аккаунттагы маалыматты өчүрүп коюшту. Сиз мындай, мен ойлойм, билимдүү жаш кадрлардын бирисиз да. Эми улураак адамдарга алар үчүн мисалы соц тармактар мындай кичине башкача мындай көз карашта болушат да. Кээ бир нерселерди соц тармак кандай иштейт, может быть, мындай башкача кабыл алышабы деп мен ойлоп калып атам. Мисалы, онлайн казинону токтото албай жатасыңар, анан ошо менен өкмөт иштесе, мен түшүнөт элем да. Бирок аны көзөмөлгө албайсыңар. Азыр деле айтылып атат, мына ошондон көбүрөөк адамдар жабыркап атат да, мисалы. Андан тышкары бир эле мисал. Кечээ 2-3 күн болуп калды, Орус Федерациясында Екатеринбургда биздин мигранттарды тизелеп, гуськом да, ползать заставили деп жазылып атат да. Бул жаңылык мисалы Спутникте чыккан жок. Бул жаңылык деген мамлекеттик кабарда чыккан жок. Бул жаңылык эркин соц тармактардын чыгып, ошондон кыргыз эли ошол жакта болуп жаткан окуялар жөнүндө билип калды да. Анан сөз эркиндиги дегенде негедир биздики бир бурчтан экинчи бурчка анан эң баштык деп айтып атабыз деп айтылып жатат да. Бирок сөз эркиндигин ушундай учурларда маалымат деген мамлекеттик СМИдин массалык маалымат каражаттарынан чыкпайт. Биздин стратегиялык партнердун каржыланган массалык маалымат каражаттарынан чыкпайт. Бирок деген эркин массалык маалымат каражаттарынан ушул жаңылыкты биз билип калып, анан МИД реакция кылды да. Мындай мисалдарга да көңүл буруш керек. Анан бүт чектейм дегенде, чектөөнүн аягы деген баары бир деген бул кыска мөөнөт болуп калат. Анан чет өлкөдөн келген биздин эки паспорт кармаган кыргыздар болобу, же чет өлкөлүктөргө биз регистрация уруксат бербейбиз. А бирок мамлекеттин ичинде регистрация болгондордун баарын катуу көзөмөлгө алабыз. Жаккандар, жакпагандар, критиканын критерийлери кандай болот, кайсы сөз критерий болот дегенди сиз тактай элексиздер да. Анан ошонун баары такталып, оондон да келип атат, башка жерлерден да отзывдар келип атат. Биздин эле институт омбудсмен айтып атат да, пожалуйста, ушуну жакшылап бир иштеп чыккылачы, бунун деген туура эмес болуп атат деп айтылып атат да. Мисалы, мага деле мына жаңы эле бүгүн эртең менен ломбардтар жөнүндө талкуулап жатсак, ошол эле бир массалык маалымат каражаттарында заголовокту башкача чыгарышты. Ооба, мага жаккан жок. Жаккан жок да.
эми туура эмес кылып атат деп. Бирок чуркап барып туруп анан аны менен уруша тургандай эми менде позициямда жок да. Бул сөз эркиндиги деген сөз да. Сөзсүз түрдө өкмөттөгүлөргө же бийликтегилерге бизди мактап туруш керек эмес да. Бунун аягы ошондой болуп келип атат да, чектелгендечи регистрация. То есть вы можете переборщить. И тогда мы не Северной Кореей станем. Бизге маалымат келбей калса, сыртта биздин 1 миллион эмес, уже 2 миллион жараныбыз эмне болуп атат, андай маалымат ичке кирбей калат. Анан деген көп нерселердин мындай чектөөнүн аягы диктатура деген сөз болуп калат да. А мы в международных рейтингах, у нас внутри какие-то хорошие вещи происходят же. Ошол нерселерди эле астыга чыгарыш керекпиз да деп. Мен ойлойм, сиз жаш өкмөт мүчөсү катары, өкүлү катары, орун басары катары ушуну жетекчилериңизге жеткирип бериңиздер. Мүмкүн алар деген кээ бир нерселерди жакшылап жеткире албай атабы. Мындай профессиональный журналисттин определениясын бергенде да ошол кандай болот дегенди түшүндүрүп бериңиздерчи. Буну дагы алар журналист эмес деген мындай трибунадан айткан сөздөрдө мындай башкача болуп атат да. Мына азыр бул маселе элге жакпаган маселе эмес, массалык маалымат каражаттары менен бүт саясатчылар иштейт. Мына карап коюңуз азыр. Биякта жарты депутаттарсың баары чыгып кетип калды. Анткени деген эч ким эси жаман көрүнгүсү келбейт. Массалык маалымат каражаттары менен биз иштейбиз күнүмдүк турмушта. Биздин ишибизди чалдырат. Эртең мен каршы болсом, мен да тиги мына бир коллегисе окшоп соц тармакты чыгарат деп, буну талкуулаудан кээ бир коллегаларыбыз катышпайт. Бирок биз баардыгыбыз түшүнүп атабыз. Мен бул сизге эмес, мен ойлойм бул маселе сизде эмес. Мен жалпысынан бул мыйзам боюнча айтып кетет элем, урматтуу коллегалар. Ооба, аныктамаларды киргизиш керек. Бирок мыйзамдарды жазганда мындай бүт жанакы госрегулирование бизнесте деле мына жеке ишканаларда госрегулирование киргизебиз деп атасыз деп жатышат. Антимонопольный служба менен толугу баалар чүрөбүз деп аягында бааларды кандай болуп кетип атат, аны көрүп жатпайсызбы? Мындай кичине мындай эркиндиктимди чектейм деп аша чап кеткендин аягы тоже в долгосрочной перспективе. Это отразится на наших международных рейтингах. Ошону вы же мындай жеткирип бере аласыздар да. Аягында деген эмне болот? Кредиттерди алганда гендер маселеси кантип каралып атат? Кредиттерди алганда эң биринчи сөз эркиндиги кандай болуп атат деген критерийлер. Кредиттерди алып атканда деген Кыргызстандын ичинде позиция кандай болуп атат? Анан соразмерность наказания деген бар. Мына 11 журналист камалып атат. Бюджеттен 800 миллион урдап алып туруп, Бишкектин 50 көчөсүн мына ремонтсуз калтырган жарандар жүрүшөт. Дагы айтылып кетейин, мен бирөөнү камалсын дегенде эмесмин. Мен деген соразмерность, ошол канчалык мамлекеттин кызматынын аркасы менен байып, канча урдаган адамдар жөн эле качып кетпесин да, жеңил кутулуп. Ошондой маселе болот. Бул мыйзамдын немеси эл аралык деңгээлде кесепеттери абдан чоң болуп атат да. Абдан чоң болуп атат, талкуу болуп атат. Баары бизге чалып атат, депутаттарга чалып атат. Анан депутаттардын арасында да бизде бөлүнөбүз да. Бирөөлөр сөз берип коюп атат, бирөөлөр деген туура эмес деп мындай сөзүнө кошулуп атышат. Бирок акырында деген 2020-жылы мисалы деген жазында ошол немелер боюнча, ковид боюнча изучуу башталганда, ошондо УКМКнын кызматкерлери, жетекчиси, орун басарлары телевизордон чыгартырып кечирим сураттырган болчу да. Тигин сүйлөгүлө, мын сүйлөгүлө деп. Жарым жылдан кийин эмне болуп кетти? Канчалык мындай крышканы басып неткен сайын, ошончолук деген последствиялар чоң болот. Мен суранып кетет элем. Көп нерселерди маалымат мындай жашырам деген сайын, көзөмөлдөйм деген сайын, аягында деген эми кыргыздарда баш кесмей бар, тил кесмей жок, аягында деген дудук кылып отуруп коем дегендин, бул саясаттын аягы деген баары бери жакшылыкка алып барбайт. Поэтому пока это не поздно, мне кажется, все-таки нужно, чтобы именно вы, молодые руководители, не доходили, доносились, мүмкүн биздин сөзүбүздү башкача кабыл алып атышабы. Сиздер системанын ичинде иштегендиктен кийин, гос структуранын ичинде болгондуктан кийин, мамлекеттик кызматтагы биздин мындай ишенимдүү, перспективдүү жаш министрлерге, орун басарларга мен кайрылат элем да. Ушундай нерселерди сиздер жеткириш керексиздер. Потом, вы же знаете, как можно избегать блокирования? VPN. Его никто не отменял. Даже суперсовременные средства эти защиты, они не смогут блокировать определенные сайты. Каждый раз будет новый открываться, и вы будете просто играть в догонялки. Я не знаю, может, за этим кто-то хочет заработать, нанять дополнительные средства с бюджета попросить. Может быть, цель в этом, да, мен иногда очень тойлап калатам, да, но Министерству культуры, мне кажется, столько дел.
тот же театр кукол, в который я хожу, те же ведомства, с которыми надо разбираться, да, и вы просто физически не справитесь. Столько айтишников у вас не хватит все это ходить, с ними разбираться, по судам ходить, разбираться с каждым блогером, да. Мен кечирим сурайм, убакыт алып койду. Кыскартып бериңиз. Просто мен, урматтуу коллегалар, эми аныктамалар берилиш керек. Бирок жанакындай деген чектетип, токтотуп, анан кысымга алдыргандын кесепети абдан оор болот. Биздин жеке жарандардан да тышкары эл аралык деңгээлде биздин репутациябызга сөз тиет деп мен ойлойм да. Рахмат. Рахмат.